билесиңер э? Блогер акеңер ошого интервью берип койсоң популярный болосуң. А дегенде Нурлан Акаевга сөз бересиз, анан семинарга киришебиз, э? Канагай. Урматтуу окуучулар, урматтуу биздин ата-бабалар. Биздин ушинтип нервибизди, ден соолугубузду, убактыбызды, билген билимибизди бөлүшүп, урматтуу ата-энелер ушинтип жүрүшүбүздөн максат эмне десе, ушул өзүбүздүн мамлекетте ар бир үйдөн бирден жеке ишкер чыгаруу максатыбыз. Эми бүгүн азыр мына 10 жылдан бери билим алып жүргөн урмат агайыңар айткандай, бизнести кандай башташ керек, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, өзүңөр коомчулукта кандай ордуңарды табышыңар керек, ушул жөнүндө агайыңар толук кенен маалымат берет. Ушуну колуңардан келсе ручка дептериңерге, телефонуңарга жаздырып алгыла. Анткени биздики мыйзамдуу түрүндө мамлекет уруксат берген, эч бир адам каржылабайт, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн ушул элге чыгып иштеп атабыз. Мына бүгүн саясатчылар эл аралап мени шайлап кой деп добуш алыш үчүн чуркап жүрөт. А биз элге өзүңүн мамлекетиңде жаштарга өнүк, ушул жерде ата-энең сыйла, мигрант болуп чыгып кетпе. Бүгүн акыркы учурда миграцияда жүргөн адам катары мен дагы карап көрсөм, айылда бир гана карыялар, пенсионерлер, ишке жарабагандар, анан мамлекеттик иште иштегендер эле калыптыр. Жаштардын бардыгы миграцияда жүрөт. Али орусчанын о тамгазын билбеген жаш кыздарыбыз, уулдарыбыз барып алып метродо көрүнгөн улут менен кучакташып жүргөндөрүн да көргөм. Керек болсо видеолор да бар. Аны эми башка бир мамлекеттин алдында шерменде болбослук үчүн мен чыгарбагам. Бирок мен ушуларды күбө болуп көрүп жүргөн баламын. Биздин максатыбыз ушул силер бүгүн миграцияны ниет кылсаңар, чет мамлекетке чыгып кетүүнү ниет кылсаңар, эртең силердин балдарыңар да, силер да эртең эне болосуңар, ата болосуңар, мына уулдарыбыз, кыздарыбыз. Балдарыңар да силерди ушинтип таштап кетет. Муну шариятыбызда кайтар дүйнө дейт. А бүгүнкү тилде мыйзам ченемдүүлүк дейлет. Сөзсүз ответи боло турган дүйнөдө жашайбыз. Ошон үчүн эртең силер дагы ата-энеңерди сыйлабай ушинтип миграцияга мен иштешим керек, кулчулукка кетемин десеңер, анда силердин да балдарыңар эртең ошондой кылат. Бул кайтар дүйнө. Ошон үчүн ар бир үйдөн бирден жеке ишкер чыгарып, бизнести нөлдөн баштоо жолдорун азыр агайыңар айтат. Жана ошону түшүнгүлө, уккула, көңүлүңөрдү, ой пикириңерди ушул жерге келтирип тургула, оюңарда эч жака чачыратпай, жаза турганыңар жазып алгыла, үй бүлөңөргө, ата-энеңерге, бир туугандарыңарга жеткиргиле. Бизден ушул нерсе аманат. Ушул жаштарыбыздын биздин мамлекетте калбай калып аткандыгы себеби эмне десе, биздин мамлекетте ушул жеке ишкерлик менен алектенүү үйрөтө турган бир команда жок экен. Ушул нерселерди биз үйрөндүк, биз бул нерселерди акчага үйрөнгөнбүз, силерге буну бекер берип атабыз. Бекер. Ошон үчүн азыр агайыңар силерге түшүндүрөт, жакшылап кулак төшөп угуп тургула. Биздин максатыбыз ушул ата-энеңер үйдүн төрүндө сыйланып отурсун, эртең силер дагы ошондой үйүңөрдүн төрүңөрдө сыйланасыңар, өзүбүздүн мамлекетте өндүрүштү кылып, өзүбүздүн мамлекетте бизнес жүргүзүп, өзүбүздүн мамлекетте өнүп өсөйлү. Жана ошол бизнесибизден түшкөн налогдон мамлекетибизди кошо багайлы. Себеби биз мамлекетибиз бизге 30 жыл мурда эркиндигибизди бөлүп берген. Бизнесиң кыласыңбы, чарбадар болосуң, дыйканчы болосуң, иши кылса мамлекетке налог төлөп мени бак деп бөлүп берип койгон. Ушул нерсени үйрөтүүчү фигуралар жок экен. Мына биз үйрөнүп силерге келдик. Ошон үчүн бизди сыйласаңар, жакшылап угуп, тынч отуруп, көңүл төшөп, кулагыңарга күмүш сура кылып алгыла да, үйгө барып, дагы ошол нерселерди уккула да, ушул мамлекетибизде иштеш үчүн максат койгула. Рахмат, Ного тартып атканым себеби азыр. Ного тартып атканым себеби мен отчет катары тартып атам. Эртең агайларга, устаздарыбызга беребиз. Жана силерди ушул ар бир айылдын мектептерин, жаштарын элге таанытып атам. Бул негизи акча болуш керек эле. Мен муну бекер таратып атам. Ошо. Кыжалат болбой отура бергиле. Агайлардын сөзүнө толуктап кетиңиз, макулбу? Агай айтып атат. Жаштар сыртка чыгып кетип атат. Россия бир эле вариант, но мощный вариант, да? Бирок ата-энени сыйлабай чыгып кетип атат деген сөзүнө чечмелөө керек. Сыйлабай чыгып кетип атабы же жан баккан чыгып кетип атабы? Сыйлабай чыгып кетип атабы же жан баккан чыгып кетип атабы? Жан баккан, вот, туура түшүнүш керек. Бирок жанды багуу Кыргызстанда уюшулса болобу, болбойбу?
Болот. Кантип уюштурасыңар Кыргызстанда? Кантип Кыргызстанда 60 миң, 70 миң айына кирешелүү иш кылсаңар болот? Кантип? Эми бардык эле нерсени бирден эле чоң нерсени алып кетүү мындай оңой эмес. Оңой эмес. Биринчи майда нерседен башташ керек. Акырындык менен ошо этап менен көтөрүлүп, мындай ошол чекке, ошол туу чакууга жетебиз да. Ооба. Биринчи Сону. майда нерседен башташ керек. Сон. Мындай айтканда башташ керек, просто. Баштаган баары майда. Дагы Биринчи планды туура коюш керек да. Планды туура коюп, анан ошол нерсени ишке ашырыш. Азамат. Атыңыз ким? Айтууга. Азамат Айтурган тирүү кыз бул. Кана, дагы ким кандай ой бар? Кантип Кыргызстанда жакшы акча агымын түзсөк болот өзүбүзгө? Кыргызстанда эле. Вот мен өзүм бир эле учурда 15 кишиге чейин иштетип көрдүм. Чайханага чейин иштеттим Бишкектин борборунда. И өзүм Бишкектен үй алдым. Тең туштарыма караганда мен эртерээк өнүккөм. И азыр билген нерсени жаштарга берели деп кыдырып жүрөбүз. Да? Эми силерге ушул суроо да. Вот Кыргызстанда кантип өзүбүз жакшы акча агымы менен кажыласак болот, өзүбүз. Айлыкный вариант да? Ким айлык иштегиз келет? Честно, ким айлыкка иштегиз келет? Эч ким иштегиз келбейт. Кана, барбы айлыкка иштейм? Патриоттор жокпу? Бул патриоттулук эмес өз табиятында. Патриот киши айлыгы аз алган мугалимдин айлыгын көбөйтүп берген, ошол патриот. Айлыктарды кантип көтөрөбүз? Мамлекетке айтабыз да, бар, айлыкты көтөрбөйсүңбү? Сен отурасың го мерде. Бюджетте акча көп болгондо, мисалы үчүн. Вот, бюджетте акча көп болгондо, атыңыз ким эле? Кыз жибек. Кыз жигит Азамат. Кыз жибек. Кыз Жибек. жибек, вот. Кыз жигит деген эле ат бар. Китептерде окусаңар кыз жигит деп келет. Кыз жибек, кечирип коебуз. Вот. Бюджетте качан акча көп болот? Биз канчалык налогду мындай өзүбүзгө сактап калбастан ошону Өз бюджетке төккөнүбүздө, Аталарыбыз өз убагында төлөп атат. Жылына бир жолу үлүш жерге, үйгө да. Бирок однако көтөрүлгөн жок да. Биздин өзүбүздө турган кем байлыкты өзүбүз эле иштетишибиз керек. Азыр эсеп алып көрүп турганбыз. Жана алтын бардыгы. Вот. Жерди сатып туруп, баягы бюджетке түшөт дагы биздин мамлекет бай эмес, депутаттар эле бай да. Азырынчачы ал эми мамлекет бай жанагы өлкөлөр ишке көп анан кийин башка мигранттар барып ошол жакта иштеген да. Кен байлыкты иштетип аткандар кайсы бир мамлекетпи? Же ишкерби? Алар. Алар ишкер. Бизде ким жок болгон үчүн башкалар келип иштетип атат. Ишкерлер жок болгон үчүн. Силер раз айлыкка иштебейсиңер, эч ким ыраазы эмес айлыкка. Жетпейт жашоого. Жашоону уюштуруш үчүн айлык жетпейт. Туурабы? Мугалимдер бар да арабызда. Врачтар бар. Айлык жашоону сапаттуу уюштурууга жетпейт. Табиятында жетет, бирок сапатсыз жашоо уюштурганга жетет. Элементарно. Но чаң көчөлөрдө бийик машина ала албайсың. Комфортный машинада жүргөнгө акчаң жетпейт. Аял кишилер шуба кийгиз келет, ала албайт. Эркек балдар сонун